Кыргыз-Өзбек университети көп улуттуу өлкөбүздүн бардык этносторунун жаштарынын билим алышына бирдей шарт түзгөн жогорку окуу жай. Заманбап материалдык техникалык база менен камсыздалган 6 окуу имаратында билим берүү ишмердигин жүргүзүү менен бирге жергебизде жашаган ар бир улуттун каада салтынын, маданиятынын өнүгүшүнө, тарыхынын тереңдетип окутулушуна, өлкөбүздө достук мамиленин, ынтымакчылыктын бекемделишине өзгөчө салым кошуп келет. Ошону менен катар эле жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Россия, Түркмөнстан, Туркия, Кытай, Индия, Түштүк Корея, Малайзия сыяктуу өлкөлөрдүн жогорку окуу жайлары менен тыгыз карым-катышта окуу ишмердигин жүргүзөт. Каржы экономика факультети Кыргыз Республикасынын түштүк аймагындагы экономика багытындагы адистердин катарын кесипкөй жаш адистер менен толуктоо максатында 1994 жылы ачылган. Факультетте тажрыйбалуу кесипкөй окумуштуу окутуучулар, жалпы журтка белгилүү илимпоз экономисттер мезгил талабына жараша жабдылган кааналарда жаңы технологияларды пайдалануу жолу менен кесипкөй экономисттерди даярдап чыгарууда. Анын жемиши катары факультеттин студенттери аймактык, республикалык билим сынактарында байгелүү орундарды багындырып келишет. Ошону менен катар эле Каржы экономика факультетинин бүтүрүүчүлөрү өлкөбүздүн бардык аймактарында, Кыргызстандын бардык бийлик бутактарында, жетекчи кызматтарда, жогорку жана жергиликтүү кеңештерде депутаттардын катарын толуктап, өлкөбүздүн ар тараптуу өнүгүшүнө салым кошуп келүүдө. Тарых филология факультети жергебизде жашап жаткан бардык этностордун улуттук баалуулуктарын, каада салттарын, дүйнө элдеринин тарыхын, тилин, дүйнө таанымын тереңдетип окуткан өзгөчө факультет. Факультетте кесипкөй окумуштуу окутуучулар, чыгаан усулчулар, илимпоздор, кыргызстандык жаштардан тышкары Туркиядан, Түштүк Кореядан, Тажикстандан, Өзбекстандан жана Россиядан билим издеп келген жаштарга татыктуу билим берүүдө. Тарых филология факультетинин окутуучулары берген билимдин натыйжасы катары жыл сайын өткөрүлгөн педагогикалык сынакта аталган факультеттин студенттери ар дайым биринчи орунду багындырып келишет. Факультеттеги мамлекеттик тил, айтматов таануу, манастануу борборлору улуттук баалуулуктарды үйрөнүүгө кызыккан жаштардын кызматында болсо, чет өлкөлөрдүн тилин, маданиятын, каада салтын өздөштүрөм деген жаштарга славян, корей, англис тили борборлорунун эшиги ар дайым ачык. Ошону менен катар эле Ош жергесинин бай тарыхын чагылдырган уникалдуу тарых музейи жаш илимпоздор үчүн керектүү маалыматтарды чагылдырып турат. Табигый педагогикалык факультет 1999 жылы түзүлгөн. Учурда бул факультетте 1000ден ашуун студент адистик билим алышууда. Студенттердин заманбап билим алышын заманбап материалдык техникалык база менен жабдылган компьютердик класстар, физика жана химия адистиктер үчүн атайын түзүлгөн лабораториялык кааналар камсыз кылат. Таланттуу студенттер үчүн комплекстүү бирикмелердин химиясы илимий борбору, ботаникалык бак жана башка илимий кружоктор иш алып барат. Мындан тышкары дене тарбия адистиги үчүн спорт залында, футбол талаасында, спорт манежинде машыгууга заманбап ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Мындай ыңгайлуу шартта эмгектенген машыктыруучулардан тарбияланган факультеттин жаш спортчулары шаардык, областтык жана республикалык мелдештерде алдыңкы орундарды багындырып келишет. Ошону менен катар эле эл аралык спорттук мелдештерге катышып, олжолуу кайткан учурлары арбын. Факультеттин бүтүрүүчүлөрү өлкөбүздүн бардык аймактарындагы орто мектептерде, орто жана жогорку окуу жайларда үзүлүү эмгектенип жатышат. Факультетте Кыргызстандан тышкары Өзбекстандан, Тажикстандан, Казакстандан жана Россиядан келген жаштар билим алышат. Инженердик технологиялык факультети өндүрүш тармактарына зарыл болгон кесипкөй инженерлерди, жеңил өнөр жай адистерин даярдап чыгууда түштүк жергесиндеги материалдык техникалык базасы боюнча да, кадрдык потенциалы боюнча да башка окуу жайлардан кескин айырмаланган артыкчылыктарга ээ болгон факультет. Жаш инженерлерге эл аралык деңгээлдеги академиктер, жалпы журтка белгилүү окумуштуулар жана тажрыйбалуу окумуштуу окутуучулар атайын даярдалган лабораториялык кааналарда жана факультеттин базасында түзүлгөн Альтер Энерго, табигый таш, маалыматтык технология,
формалуу кийимдер аталышындагы илимий борборлордо билим беришет. Студенттердин кесиптик чыгармачылыгынын өркүндөтүү максатында жаш энергетиктердин жана инженерлердин сынагы, дизайнер чеберлердин көргөзмөсү үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат. Факультеттин чеберлеринин колунан жаралган модалуу кийимдер Европа өлкөлөрүндө өткөрүлгөн мода сынактарында баш байгеге жетишкен. Учурда аталган факультетте кыргызстандык жаштардан тышкары Өзбекстандан, Тажикстандан, Казакстандан жана Россиядан келген жаштар билим алууда. Юридика бажы факультети коомдун учурдагы талабына ылайык жогорку билимдүү юристтерди жана бажы кызматкерлерин даярдап чыгарууда материалдык техникалык базасы жана кадрдык потенциалы боюнча башка окуу жайларынан өзгөчө артыкчылыктарга ээ болгон факультет. Студенттер интернет желесине туташтырылган токтом каанасынан жаңыланган мыйзам актылары, кыргыз өкмөт тарабынан чыгарылган токтомдор менен өз учурунда таанышып, алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдүн коомдун кызыкчылыгын көздөгөн алдыңкы мыйзам ченемдери менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши чыгарган мыйзамдарды салыштырып карап, зарыл болсо окумуштуу окутуучулардын жардамында жеке сунушун керектүү тараптарга жөнөтө алат. Криминалистикалык иликтөөгө зарыл болгон заманбап жабдыктар менен жабдылган криминалистика каанасында жаш юристтер тажрыйба жүргүзүп, кесиптик тажрыйбасын байытат. Ал эми соттук отурумдар залы окуу процессинде кеңири пайдаланылып, жарандык жана кылмыш иштерин кароодогу айырмачылыктарды, чечим кабыл алуу артыкчылыктарын кесипкөй окутуучулардан үйрөнүшөт да өз алдынча чечим кабыл алууга багыт алышат. Ошону менен катар эле юридикалык клиникада жабыр тарткан тараптарга юридикалык жардам көрсөтүү ыкмалары үйрөтүлөт. Кыргыз-Өзбек университетиндеги юридика бажы факультетинин бүтүрүүчүлөрү Кыргызстандагы жана жакынкы чет өлкөлөрдүн укук коргоо органдарында жетектөөчү кызматтарда эмгектенип жатышат. Учурда факультетте кыргызстандык студенттерден тышкары Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Түркменистан жана Россиядан келген жаш юристтер кесиптик билим алууда. Университеттин курамындагы медициналык колледж республикабыздын түштүк аймагындагы саламаттыкты сактоо мекемелериндеги атайын орто билимдүү медицина кызматкерлерине болгон муктаждыкты кыскартуу максатында ачылган. Колледжде медициналык жана педагогикалык бай тажрыйбага ээ окутуучулар учур талабына ылайык материалдык техникалык база менен жабдылган кааналарда билим берүү ишмердигин жүргүзөт. Болочок медиктер мультимедиалык кааналарда адамдын дене түзүлүшү, дарт аныктоо түрлөрү жөнүндө толук маалымат алууга жетишет. Ал эми лабораториялык кааналардагы муляждар аркылуу дарылоо ыкмаларын, оорулууга жасала турган карым катнаш жолдорун үйрөнүшөт. Ошону менен катар эле фармацевтикалык лабораторияларда дары-дармек даярдоонун жана аларды туура пайдалануу ыкмалары боюнча машыгышат. Кыргыз-Өзбек университетинин курамындагы медициналык колледждин базасы атайын дарылоо мекемелеринде да чанда кездеше турган медициналык жабдыктар менен камсыз болгон. Алардын бири тиш дарылоо каанасына коюлган тиш дарыгеринин аппараты. Бул аппараттын жардамында болочок тиш техниктери тиш ооруларын заманбап технологиянын жардамында дарылоонун ыкмаларын үйрөнүшөт. Университеттин алдындагы социалдык колледждин бүтүрүүчүлөрү менен өлкөбүздүн жана жакынкы чет өлкөлөрдүн жеңил өнөр жай тармактарын атайын орто билимдүү кесипкөй адистер менен камсыз кылып турган окуу жай. Мындан тышкары социалдык колледж автомобилдерди оңдоп түзөтүү адистерин, атайын орто билимдүү юристтерди, экономисттерди жана мектеп окутуучуларын жана мектеп жашына чейинки балдар мекемелеринин кызматкерлерин даярдап чыгарат. Студенттерге татыктуу таалим, жетиштүү билим берүү үчүн компьютердик класстар, заманбап жабдыктар менен жабдылган лекциялык кааналар, лабораториялык жана практикалык кааналар пайдаланылат. Мындан тышкары тигүүчүлөр үчүн акыркы үлгүдөгү технологиялык жана техникалык жабдыктар менен камсыз болгон чеберканаларда устат чеберлер жаш тигүүчүлөргө тигүү, бычуу ыкмаларын үйрөтүшөт. Ал эми автомобилисттер үчүн автомобилдерди оңдоп түзөө жана автомашинаны башкарууну үйрөтүүчү лабораториялык кааналарда студенттер автомобилдин ар бир тетиктеринин кызматын, жайгашкан ордун көрүп, аларды оңдоп түзөтүү ыкмаларын, автомобилди башкаруу жол жоболорун, жол эрежелерин үйрөнүшөт. Бай тарыхты багындырган кесиптик лицей 1936 жылы түзүлгөн. Ал өз учурунда Ош шаарындагы жибек комбинатын,
түштүктөгү ийри тигүү фабрикасын кесипкөй адистер менен камсыз кылып турган. Мезгил талабына жараша өлкөбүз эгемендикке ээ болгондон кийин лицей өлкөбүздүн жеңил өнөр жай тармагын, жакынкы чет өлкөлөрдүн жеңил өнөр жайларын кесипкөй тигүүчүлөр менен камсыз кылган орто окуу жайга айланды. Ошону менен катар эле күндөлүк тиричилигине керектүү техникаларды, муздаткычтарды, кир жугуч машиналарды, чаң соргучтарды оңдоп түзөтүүчү усталарды кыска мөөнөттө даярдап чыга турган Ош шаарындагы жалгыз орто окуу жай. Мындан тышкары ширетүүчүлөр, жогорку чыңалуудагы электр линияларында иштей турган электриктерди даярдап чыгарат. Ошону менен катар эле чач тараштар кыска мөөнөт аралыгында даярдалып чыгат. Чач тараштар үчүн атайын даярдалган каанада даскан чебер окутуучулар жаш адистерге эркектердин жана аялдардын чачтарын кыркуунун жолдорун, чач жасалголоонун түрлөрүн үйрөтүшөт. Университеттин жаштар комитет тарабынан түзүлгөн Шайыр тапкычтар клубу иш алып барат. Кыргыз-Өзбек университетинин шайыр жаштары облустук жана аймактык таймаштарда биринчиликти башка окуу жайларга бербеген өзгөчө таланттуу жаштар. Мындан тышкары чыгармачыл жаштардын башын бириктирген достук клубунда жаш акын жазуучулар, журналисттер, алып баруучулар, жалпы журтка белгилүү акын жазуучу журналисттердин тажрыйбаларын үйрөнүшөт. Студенттик достук планетасы гезитинде Гранит телестудиясында иштеп, тажрыйбаларын байытышат. Урматтуу бүтүрүүчү, сиздин туура тандооңуз келечегиңиз үчүн берилген зор мүмкүнчүлүк. Андыктан Кыргыз-Өзбек университетинин артыкчылыктарын пайдаланып, эртеңки күнүңүздүн даңгыр жолуна кадам таштаңыз.